Урматтуу бизден кийинки муундагыларга насаат иретинде айтат элем да. Парламенттеги жаштарга өсүп келаткан келечекте хан болом дегендерге бир кайрылып коеюн дедим. Бул эми баягы бүгүнкү күнү карап турсаң Кыргызстандагы саясатчылардын бардыгы эле ушу пиар жасасам эле анан күчтүү политический бир лидерге айланат экен деген ойдо жүргөндөргө айтарым: урматтуу мекендештер, бүгүн дүйнө жүзүндө ушундай тенденция болуп жатат. Планетада кайсы мамлекеттүүлүгүн сактап калат деген бир чоң конкуренция жүрүп жатат. Ошого туруштук бериш керек, ошол конкуренцияга. Бизде ынтымак болбосо, ошого туруштук бере алабызбы? Ошол тууралуу ар бир Кыргызстандагы бардык улут, бардык кыргыз жарандар ойлонуш керек. Ушундай бир дүйнө жүзүндө жок мамлекетте, жок жаратылышта жашап аткан элбиз биз. Ошондуктан жалпыбыз биригип, кээ бир ичине ит өлүп калган бузукуларга туруштук берип, ошолорду кояй деп мамлекетибизди сактап калбасак, келечекте кыргыз элинин, Кыргызстанда жашаган элдердин ахвалына мышыгыйлап калат. Эми жаман адам жаманчылыкта отурат деп кыргыз бекер айтпайт экен да. Мен өткөндө эле айттым эле: Адахамжан, ошол Ташиев менен кайма ачканыңда да мен бир кайрылуу жасадым эле. Сен өзү кулагың жок адам экенсиң да. Же атай кыласың, же сенде врачка барып көрүнүшүң керек экен да. Врачка барып көрүнүшүң керек экен. Мынчалык мамлекетке чыккынчылык кыласың, айнан. Өткөндө парламентте айтып атасың: Кокуй компроват кетти. Алыге молдо билип туруп сууга сиеттен кылып атасың да. Ой, компроваттын кеткенине жаш балдар түшүнбөшү мүмкүн. Жаңы муундун жаш биздин өспүрүмдөр түшүнбөшү мүмкүн. Эски муун бардыгы эле билет. Компроваттын кеткенине 70 жыл ашык болду го. Баягы илгери Усубалиев маалда политбюродо ушундай чечим кабыл алган экен: бу өзбек туугандарга пахта кет, анан кыргыздар мал чарбасы менен неме кылат деп, анан алмашуу жолу менен ошо договор менен берилип кеткен экен. Эми 70 жыл ашык мурун берилип кеткен жерди жалгандан эле саясат кылып компроватты сактап калайлы деп канчалаган мыйзамды түшүнбөгөн жаш балдарды каматып бердиң, Адахамжан. Эми мыйзамда жазылып калган экен: мамлекеттик стройго коркунуч келсе, ошого бир призыв жасаган болсо статьяга туура келип калат экен да. Буну жаш балдар аны көп түшүнбөйт. Кокуй чогулуш керек, анан өрттөш керек, талкалаш керек дегенден кийин болду, статьяга туура келип калат. Анан күч органдарынын иши ошондой бейбаш бузукуларды барып камайт. Ошону түшүнбөй эле Кокуй чыгаан эле, анан мамлекет үчүн күйчү эле, мамлекет үчүн өлчү эле деп ата энеси аркасынан ыйлап жүрөт. Айнанайын. Şu Adakan'da erçigen adam, жакшы адам болобу? Эми биздин ажообуз менен Ташиев жинди болгон жок да. Туурабы? 20 жылдан бери мына күрөшүп келди ушу мамлекетти сактап калайын, мамлекетти оңдоюн деп 20 жыл мына кесепеттилер менен күрөштү. 20 жылдан мына бийликке жетти.
Бийликке жеткенде daha басып алган жок. Эл апарып, эл өздөрү bir муштум болуп, ошол жерге апарып, бизди башкар деп талап коюп, анан барып отурушат. Эми ошондо биздин ажообуздун көрөгөчтүгүн 2005-2006 жылдары парламентти карасаңар, айнанайын азыр 100 миллион доллар кете турган болсо дейт, кийин миллиард не поможет деп айткан. Мына не поможет деген мына кечеги Баткендеги жардам бере албай атат уже. Миллиард жардам бере албай атат. А ошол маалда Адаханды жөнөтчү барып туруп, акчага сатып берип, кымыйып келген мына. Баткендин элин чечилгис чыргатып койгонсуң, Адахамжан. Бу Каркыра, Маймак, Токмоктун тушу Ыссы көлдөгү 50 гектар жер. Ну макул эми ошол малда коллегиальный жогорку кеңеш өткөрүп бериптир, макул. А Баткендин маселеси мына ушул күнгө чейин чечилбей атат. Ошол сенден калган Бакиевден, Атамбаевден, Отунбаевадан, Чикебаевден калган остатык мусор иштер. Ошол маалда силер мамлекеттин бюджетинен балачкаңды багып, тайраңдап, самолетто служебный да колдонгонсуңар. Вот ошол силердин чечпеген кесепетиңерден ушул күнгө жетип, 20-жыл ажообуз айткан 20-жылдарга барганда кыйын болуп калат деп. Эми бүгүн келип туруп, ушу эки жигиттин мойнуна куюлган шорпо болуп атат да ушул кесепети. Эми ошол бирде мен бир сенин интервьюңду көрдүм эле. Бизден да күчтүү, бизден да акылдуу муун келгенде чечип алат. Адахан, сенин мээңдин иштебегени, билимсиз экениңди өзүң тастыктап айтып атасың мына. Күндөн күнгө адам баласы көбөйүп атса, суу тартыш болсо, ошондо биздин ажообуздун акылы жеткен экен. А сенин мээң наоборот иштейт экен да. Мына сенин калтырган кесепетиң мына кечеги Баткендеги кайра өлүм болуп аткан. Бардык сенин мойнуңда. Атамбаевдин мойнунда, Жээнбековдун мойнунда. Атамбаев 5 жыл мас, 1 жыл пахмелде жүрдү. Анан вооружение болсо 0 экен. Мынча миллиард вооружение кетти деп, азыр мурдагы жылы, наркы жылы айтылып атты эле баягы 4 алынган вертолеттер Африка мамлекетинде арендада жүрөт деп. Эми вооружение алдык деп эле списать этип жей беришкен экен да булар. Ахвалыбызды былтыр көрдүк го. Аркаңда иштекең жок, анан лямдебей отуруп берди. А быйыл мына кичине бар экен, өзүбүздү сактап калдык. Эми сенин башың жеткен ошолбу? Кийинки муун чечип алат. Ото сенден калган кесепетилер. Атамбаевден, Жээнбековден калган кесепетилер. Акаев, Бакиевден калган кесепетилер. Эми сага окшоп Каркыра, Маймакты, Токмоктун тушун сатып, предатель дейсиң буларды. Эми кече компроват эле компроват, кокуй компроват кетти. Мынча бузукулук кыласың, Адахамжан.